Бүгүн урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерден келген суроолорду биз оюнга койгонбуз. 11 раунд суроо коюлган, арасында блиц тур бар. Биздин оюнга азыр эле кошулган телекөрүүчүлөргө биздин даректерди айтып коюуну туура көрдүк. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде Билерман-Ордогу суроо жөнөтүүнү кааласаңыздар, анда төмөнкү даректерге кайрылыңыздар. Биздин дарегибиз Ош шаары, Ленин көчөсү 330, Билерман-Ордо интеллектуалдык оюнуна ЛТРге деп жазыңыздар. Кат аркылуу Facebook'ta Билерман-Ордо деген баракчабыз бар, ал жерге да суроо жөнөтүңүздөр. Катталып, жана Instagram'да Билерман-Ордо деген мына ушул дарегибиз бар, ал жерге да катталып суроо калтырыңыздар. Жана электрондук дарегибиз Билерман@tv.mail.ru. Мына ушул даректерден биз сиздерден суроо күтүп кала бермекчибиз. Башкы өнөктөшүбүз Нургелди курулуш компаниясы. Нургелди курулуш компаниясы ар бир адам жайлуу жашоого акылуу. Мына ушундай девиз менен бүгүнкү күндө Ош шаарында турак-жай курулуштарын куруп жатат. Студиябызда расмий өкүл Бакыт Ашир мырза турат. Бакыт Ашир мырза, кош келипсиз. Сиздин алгачкы сөзүңүз, каалоо тилектерди угуп койсок командага жана телекөрүүчүлөргө. Assalamu alaikum, урматтуу алып баруучу жана билермандар, кош келипсиздер. Бүгүн шаңдуу жана жакшы ийгиликтүү өтүшүн Нургелди курулуш компаниясы колдоп кубаттайт. Сиздерге дагы суроо берүүчү көрүүчүлөргө дагы ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Ал эми команда капитаны Арген мырза, оюн башында сизден дагы эки ооз сөз угалы. Команданын маанайы кандай? Жалпыга ассаламу алейкум. Команданын даярдыгы жакшы, маанайлары жогору. Буюрса жеңүү үчүн келдик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кышкы сериялардын таблицасын бир жолу көрсөтүп коеюн монитордон. Мына бүгүн Арген Шерматов болсо, алдыда дагы 8 тур бар. Динара Сапарова, Семетей Амиралиев, Кудайберди Ташиев, Мелис Музулманов, Эмил Баканов, Сагынбек Маманов жана эки премьер лигада командалар бар. Миржан Сыдыгалиев жана Бектурган Мизамидин уулу. Жана мындан башка да бир атайын чыгарылыштар болот, Кудай буйрса. Биз оюнду баштадык анда, урматтуу команда. Биринчи раунд. Күзгү сериалдын биринчи турунда Арген Шерматов 6-2 эсебинде жакшы көрсөтүш менен аяктаган. Нияз Ташматов Лондондун BBC корпорациясында журналист, сиздерге каршы суроо берген. Мен суроосун окуйм. Урматтуу билермандар, жыл сайын Британиянын ханышасы, королева дейбиз. Ханыша десек да болот, негизги көбүнчө королева да айтылат. Өзүнүн атынан миңдеген британиялыктарды туулган күнү жана чогуу үй бүлө кургандыгынын юбилейи менен куттуктап кат жөнөтүп турат. Ханышанын куттуктоо катында ошол инсандын аты жөнү жазылып, атайын конверт менен жөнөтүлөт. Бирок ошол миңдеген каттар ар кимге эле жөнөтүлө бербейт. Алар кимдер болушу мүмкүн? Королеванын өзүнүн туулган күнүндө туулган эме мисалы мен 26 март болсо, ошондо 26 март болсо мен кайсы күнү болсо ошо королева бир күндө баары бир күндө болду ушул эле башка вариант эмес. Өзүнүн жаккан кесип эмес, мисалы премьер-министр ошол деген эмес да. Британияда мисалы бир күндө 1000 чакты адам туулушу мүмкүн. Ошолорго куттуктоо өзүнүн атынан белчектерди бериши мүмкүн. Бул балким туулган күндө жаңы төрөлгөндөргө эмеспи? Жаңы төрөлгөн. Жаңы төрөлгөндөр. Туулган күнү ошол күнү башка ошондор болушу мүмкүн. Сон төрөлгөндөр башка ошондор буга чейинки туулган күнү өткөрүп аткандар. Арген Арзымбек Калыков жооп берет. Арзымбек Калыков. Королева ал куттуктоолорду мисалы өзүнүн туулган күнү бирге туулган күн болсо, мисалы менин туулган күнүм 26 март болсо, Данакенин туулган күнү 26 март болсо, ошол күнү бир күнү туулгандарды куттуктайт. Демек өзү менен өзүнүн туулган күнүнө туташ келген башка британиялыктарды куттуктайт. Ошондой. Биздин жооп ошол. Жооп кабыл алынат. Суроонун арасында туулган күнү жана чогуу үй бүлө кургандыгынын юбилейи менен куттуктап деген сөз айтылып өттү. Юбилей айталык
жаңы курган юбилей белгиленбейт. 10 жыл, 20 жыл деле белгиленбейт. Балким 50, 60, 70 жыл чогуу өмүр сүргөндөр жөнүндө сөз болушу мүмкүн. Мен туура жоопду айтам. Британиянын ханышасы өлкөдөгү Британиядагы 100 жана 105ке чыккан туулган күн ээлерин куттуктайт жыл сайын, урматтуу билермандар. Туулган күнүнө окшош келгендер эмес. 100 жаш жана 105ке чыккан туулган күн ээлерин куттуктайт. Узак өмүр сүргөндүгү үчүн, урматтуу билермандар. Эсеп 1-0. Нияз Ташматов бул суроонун эси утушка ээ болду. Биз куттуктайбыз жана телекөрүүчүлөр тарапка алгачкы эсепти биз ачтык. Көп жыл жашаган британиялыктар жөнүндө сөз кетип атат, урматтуу билермандар. 10 жылдык тажрыйба, ынтымактуу жамаат, кесипкөй адистер. $1 69 сом 80 тыйынга бааланган туруктуулук. Баштапкы төлөм 20%, бөлүп төлөө мөөнөтү 30 ай. Кең экологиялык аймак, суу бойлой аллея, арзан жана мыкты сапат. Мунун баары Нургелди курулуш компаниясында. Нургелди курулуш компаниясы ар бир адам жайлуу жашоого акылуу. Экинчи раунд. Айталык, өзү менен бир күндө туулгандар Британияда 1000ден өтө көп болуп кетиши мүмкүн, урматтуу билермандар. Британияда канча миллион? 65-70 миллион адам барбы? Элестетиңиздер, 100 000 адам болуп калса эмне болот? Алексей Гладышев, Санкт-Петербург шаары, Россиядан сиздерге каршы суроо берет. Телекөрүүчү сиздерге төмөнкүдөй суроону берген. Урматтуу билермандар, Преображенск деген шаардын бир полкунда потешный полктор деген болгон илгери Россияда. Бул көбүнчө Петр I тушунда ушундай полктор чыккан. Бул полктор негизинен императордун сарайында кызмат кыла турган полктор. Кооздук үчүн, меймандар тосуп алуу үчүн ушундай полктор түзгөн. Ушул полкто кызмат өтөп жаткан жаш аскерлердин бут кийимдеринин бирөөсүнө самандын чөбүн кыстарып коюшкан, бирөөсүнө беденин чөбүн кыстарып коюшкан. Урматтуу билермандар, эмне үчүн мындай кылышкан аскерлерге? Кетти мында. Эме эмеспи? Шактаппай алар? Ошо кандай жаш жаш сууга байланышты мисалы сууга чөп кесе же башка Сарайдын ичинде кооздук үчүн турат ошолор. Ошондо саман же кандайбы? Жок, алеге булар бул сулуу үчүн десем, сарайда бул жагы саман деп атат. суу болуп кетпеш үчүн эмеспи? Анда болсо неге бирге саман берген болушу керек? кыстарып койгон да. сарайдын ичинде да бул малдарга бая кылбай атат, бирсе жеп берип. Жок, сарай дегенде малды эсетпе, баз. сулуу үчүн сарай, чоң сарай. Кооздук үчүн дегени. Бирок ботинкасына бирөөсүнө саман, бирөөсүнө беде деп атат. Эгер ал Сен же айылдан чыкканыңдын белгиси. жок, Унутпа деген нерсе эмеспи. Кооздук үчүн турган. Кооздук үчүн же айттым го. саман кооздук үчүн эмне керек мисалы? балким кооздук үчүн эместир, балким Ошону айттым. Ордуну билдирбей мурдуга караганда суу болуп Ошо тешинен болушу мүмкүн. Жок, эмнеге анда экөөнө тең саман же экөөнө тең беде эмес? ошо да. Экөөнүн бир касиети болушу Ошо эки тарапта бол балким. Кандай эки тарапта болот? Мындай Бирок малдардын жеми ошо менен эмеспи? Жардам алып берели. Азыр Жок. чындан эме чыкпай калды. Чечкен бул тезге. Арген мырза, Ордодон жардам алабыз. 20 секунда кетти. Бул жөнөкөй эле мен ойлоп атам баягы аскерлерге оң солду айырмалоо үчүн эле го дейм. Мындай Солду айырмалоо үчүн эле. ошол кезде мындай пайы чыга элек тура, оң тутбай, сол тутбай, бирдей. Таманга карата эле оңго же солго баягы буйруктарды аткарганда ушул вариант. Ошол вариант. башкаруу же Кемени башкарганда деле бир жака пияз, бир жака чеснокду коюп башкарган капитандар болгон да. Ошондо кандай шак тепкенге Оң солду Солду айырмалоо. айырмалаш үчүн гана болушу мүмкүн. Ошол эле вариант да сизде деле. байлар. Жок, Убакыт бүттү, Арген. Ошол кезде байлар мисалы оң буттуку же сол буттуку айырмасы жок болгондуктан ошол экөөнү айырмалаш үчүн алар ошонун ичине коюшу мүмкүн саман менен бедени. Айырмалаштын эмне зарылдыгы бар? Анткени мисалы сол бутту кий десе мисалы саманды ичиде саман турса ал сол бутка кийген только, берки бедени только оң бутка. Бедеси бар. Саман ботинканын башмактын сыртында болгон. Ичинде болгон эмес, сыртында болгон. Жок, ошентке деле мисалы оңго бурулга дегенде солго бурулга деп ошо беде же саман аркылуу ошо буйрук бериши мүмкүн да. Ошолорду мындай ичине кантыпчы. Жооп кабыл алынат.
бул ордодон түштү. Сиз жооп берип аткан вариант туура жооп. Жаш аскерлер деген булар арасында жаш балдар дагы болушу мүмкүн эле. Ошол кезде чындыгында оңго солго деген расмий баягы буйрук аскерлердин арасында жайыл элек болгондуктан, көбү билбегендиктен саман десе оңго бурулган, беде десе солго бурулган. Жооп туура. Жооп туура. Бир-бир. Кийин гана чыккан, налево направо кийин чыккан. Ал кезде ошол Илгиз мырза айткандай кемени башкаргандар дагы бир жагына эки түрдүү предметти коюп, ошого карап туруп кемени башкарган. Жана полктордо дагы ошондой эрежелер болгон. Кийин барып баары жөнгө түшүп кеткен да. Эрежеге ылайык упай сиздерге болот, утушу Илгизге болот. 3-чү раунд. Максат Өмүралиев Өзгөн районунан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу команда. Дүйнөдө Дойл Брансон аттуу ысым бар. Бул инсанды сиздер тааныйсыздарбы жокпу? Бирок бул инсан дүйнөдөгү эң белгилүү покер оюнчуларынын бири болуп эсептелет. Ал 1978-жылга чейин катары менен 2 жолу дүйнө чемпиону болгон. Бирок 1978-жылдан кийин анын атаандаштары көбөйүп, ал кыйла жеңиштерге алдырып койгон. Аз эле жеңиштерге жетишкен, андан кийин такыр эле чемпион болбой калган. 78 жылга чейин аны эч ким жеңе алган эмес. Анын чемпион болбой калуусуна анын өзү бир себепчи болот. Эмне маселе бар бул жерде? Кеттим да. Көз айнек. Өмүр өтө эле карта кармайт го. Ошондо карта көз айнекке кайра чагылат да. Мына бар. Зрение. Бул бир вариант. Бир вариант. Жакшы вариант. Акылдар 90%. Карталар ар бир эсептеп ойногон муну. Покер карта ойношо. Мисалы драгон карта болду эсептеп. Карталар ар бир ушул 78-жылга чейин мисалы кийинже акыл жетпей калган Түстүү карта, чыккан эмес түстүү карта. Мансаптан куркулгандан кийин президенттин президент болсо мисалы. Бирок бул Брансон деген президент болот экен. Бирок эмени кайтып көрөлүчү, баягы көз айнек деген вариант бар. Карталар түстүз кийин түстүү чыккан эмеспи балким? Очкиден көрүнөт да картанын кандай экени. Жакшы вариант болот. Балким бошо. Ошо ойлоп атам да, беркин акыл эс уже карып калган, уже акыл эли карта карап үлгүрбөй калган, кайсы карта чемпиондук кайсы карта бар экен ошо. Жарыялаган эмеспи 78ге чейин аз гана соперник менен 78ден кийин реклама эме. Либо ошо бул Арген мырза. Өзү үйрөткөн адамдар. Арзымбек калыш жооп берет. Арзымбек. Бул суроого жообубуз ал ошол покер ойногон адам барган сайын карыйт да, караган сайын көзүнүн зрениясы кетет. Ал зренияга каршы очки тагат. Очки такканда карта ойноп жатканда ошо картаны ойноп жатып, ошо картанын кайсы карталар түшкөнү көз айнек аркылуу башка соперниктер көргөн. Чагылышып турган көз айнек аркылуу. Биздин жооп ушул да. Жооп кабыл алынат. Өзү себеп болгон десем, сиздер өзүндөгү колдонуп жүрүү каражаттарынын бирин өттүңүздөр. Мен туура жоопту айтам. Өзү себепчи болгон дегеним, Дойл Брансон 1978-жылы өзүнүн ийгилик сыры тууралуу китеп жазган. Бул китебинде кантип чемпион болгондугу, покерди кантип кандай кылса жеңет, кандай мүчүлүштөрдү байкаш керек деген баардык секретин китепке жазып салат бул. Ал китепти окуп алгандан кийин адамдар, атаандаштары мунун сырын билип, ошондон кийин муну жеңе башташкан. Мына өзү себептүү деген ушул жер болчу Арзымбек мырза. Эсеп 2-1. Кайрадан телекөрүүчүлөргө. Ошондуктан коммерциялык сыр деген нерсени Дойл Брансон чемпион болуп кеткенден унутуп калган. Анан мактанып жаза баштаган. Ошентип өзүнө муш болгон бул китеп. Максат Өмүралиевди биз суроосу үчүн куттуктайбыз жана телекөрүүчүлөр тарапка дагы бир упайды беребиз. Оюнлантылат 4-чү раунд. Азыркы дүйнөдөгү миллиардерлер, миллионерлер өздөрүнүн семинарларын, адамдар менен болгон жолугушууларын, бизнес семинарларын өтө эле келишет.
керек болсо китептерди да жазган. Бирок билесиздерби, алар баары бир өзүнүн ийгилик сырын жазбайт. Токотер жерин жазбайт алар. Актив дизайн суроосу. Актив дизайн бул Жарнак жана полиграфия борбору Ош шаарындагы биздин өнөктөш сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баяны ислам дининде негизинен 2 этапка бөлүнөт. Биринчиси бул Мекке шаарындагы жашоосу, экинчиси Медина шаарындагы жашоосу. Ислам изилдөөчүлөрү ушул 2 этапты, айрыкча Меккедеги доорун пайгамбарыбыздын ишмердүүлүгүнө көбүрөөк байланыштырышат. Сиздерге суроо. 2 этап, 2 доордун, Мекке доору менен Медина доорунун негизги айырмачылыгы эмнеде? Кетти минута. Санакта эмеспи? Хижра жылы 622-жылы көчкөн ал жака. Ошондон кийин жыл санак мусулмандын жыл санагы келип чыккан. Меккеден Мединага көчкөндөн кийин. Жаңы жыл санага чейин башка бир жыл санак колдонуш мүмкүн алар. Дагы Баягы эле эмес, баягы кайсы убакта Меккени бошотуп турган. Ишмердүүлүк доору дейт, берки жемиштүү доор болот ошондо Медина. Медина учурунда ишти аткарды, кийин ошонун үзүрүн көрдү дегени Мединага өтүп туруп. Баягы Медина чоң өзгөрүү болду. Мекке шаарында календарда болушу мүмкүн. Дават кылып анан тек барганда дагы башкача эмелер результат көрүп атат. Медина шаарынан колдоо көрүп атат. Медина шаарынан чоңго эмес. Ошо хижра жылы жакшы эме болду да 622-жылы. Бирок экөөнүн айырмачылыгы. Айырмачысы жылында болушу мүмкүн балким. Хижри жылда болушу мүмкүн. Да, ошо Пайгамбарыбыз канча 40 жаштан кийин билгенин? 40 жаштан кийин билген 571-жылы төрөлгөн. Ошо айтам, баягы Мединада ошону жылы эле калган. Чоңгон. Наракта уже пайгамбардын билип анан уже жок, пайгамбарыбыз Меккеден жылдан ашык жашаган, Меккеде жашаган, кадимкиде пайгамбарыбыз жашаган. Канча бир жашында анан кийин өткөн. Хижри календардан башка жакшы дурус вариант бар да. Ким? Арген мырза. Өзүм жооп берген аракет кылайын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мединага көчкөндө 622-жыл деп коет, христиан Григориан календарына байланыштырсак. Ошол жылдан кийин хижра жыл деп аталган. Ага чейин алар башка бир жыл санакты пайдаланса, андан кийин хижри мусулман жыл санагын Мединадан баштап пайдаланыш мүмкүн. Мен ишмердүүлүгүн назарга тутуп айттым да. Ишмердүүлүгүнө сиз хижри жылдарды ушул негизги ишмердүүлүгүнө байланыштуу деп эсептейсизби? Туура бул деле бир элемент катары көрсөк болот, бирок негизги Мекке доору, Медина доору деп эмнеге бөлүнүп айтылып жүрөт? Куранда деле бул аят Меккеде түшкөн, бул аят Мединада түшкөн деп бөлүнүп айтылат да. Бул жерде эмне өзгөчөлүк бар дедим. Демек бул сиздин жообуңуз хижри жылынын башталышы деп атасыз. Мен жоопту кабыл алдым. Туура жооп. Өзүм жооп берүүдөн мурун ордого таштагым келип атат. Бакыт мырза, сиздин оюңуз кандай? Негизги пайгамбарчылык, Аллахтын элчиси адамдарды туура жолго баштоо үчүн туура жолду түшүндүрүп, Алладан келген аяттарды бардыгын элдерге жеткирип, туура жолду көрсөтүү үчүн келген. Пайгамбарыбыздын Мекке доорунда биринчи бардыгы бутпарастар болуп, башка нерселерге сыйынып, буттарга сыйынып кеткен, тек акыйдабый, тек Алланы таанытуу, Алланын жолуна чакырып гана жүргөн 13 жылдык ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах, бир Алладан башка Кудай жок, анын элчиси менмин деп пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өзүн тааныткан. Анан Мадинага көчкөндөн кийин шарият өкүмдөрү түшө баштаган, орозо, зекет жана башка өкүмдөр түшүп баштаган. Ушул негизи ушул басым ушул. Рахмат. Теле көрүүчү актив дизайндын айта турган жоо ушул болчу. Демек Меккеде бул Алланын жалгыздыгына чакыруу менен алек болгон болсо, Мединада эрежелер түшө баштаган, мыйзамдар менен иштей баштаган. Урматтуу Арген мырза, негизги өзгөчөлүк мына ушул жерде болчу. Аттиң, бирок айла жок, чындыкты моюнга алыш керек. Эсеп 3-1. Эсеп 3-1. Жана биз эсепти дагы теле көрүүчү тарапка өзгөртөбүз. Бир упай азырынча бир упай гана турат. Арген Шермановдун командасы кышкы сериялар 1-чи тур жана 5-чи раунд. Супер Блиц. 3
суроо 20 секундадан, команда жогорку лигада болгондуктан команда бирөөнү калтырыш керек. 10 секунда убакыт берейин. Арген кимди калтырасыздар? Насырдын Акунов калат. Насырдын Акунов. Жол издедик, жылдап, айлап, жумалап. Максаты бар кеме көлдө сөз алат. Кубат алып жолго чыкты Нургелди. Курабыз деп, көрктүү, жайлуу имарат. Нургелди курулуш компаниясы. Ар бир адам жайлуу жашоого акылуу. Насырдын мырза, оюнга даярсызбы? Даярмын. Сизге биринчи суроо. Алай районунан Нурай Алайбекова суроо берет. Падышалык сарай, падышалык резиденция, 1793 жыл. Арстан баштуу Сехмет, Арстан баштуу Кудай Сехмет, өзүнчө Кудай деп эсептеген, кайсы бир доордо. Джаконда, эң эски оюнчук. Насырдын мырза, Одан. булардын баарын эмне бириктирип турат? Эмне жөнүндө сөз болуп жатат? Кетти. Насырдын мырза, Урат алып баруучу 20 секундада алгылыктуу вариант тапкандай болот, бирок согуш бириктирип турат же төңкөрүш согушган деп ойлойм. булардын баарын согуш бириктирип турат деп эсептейсизби? Ооба. Жооп кабыл алынат. Джакондан согушка кандай байланышы бар? Жаконда бул Мона Лиза. Мона Лиза ошол согуш учурунда күйөөсүнөн айрылган аялдар кашын кырып жүргөн, ошонун үчүн да согуш деген вариант келди да оюнга. Булардын баарын согуш бириктирип турат деп эсептейсиз, Ооба, ушул вариант Түшүнүктүү. Булардын баары, мен туура жоопду айтам, булардын баары Лувр музейиндеги экспонаттар. Урматтуу Насырдын мырза, тилекке каршы блиц раунд токтоп калды. Биринчи суроо туура эмес жооп берилди. Насырдын мырза тарабынан Нурай Алайбекова 500 сом утушка ээ болду. Жана телекөрүүчүлөр дагы бир упай алдыга чыгып кетти бул жерде. Эсеп кайрадан өзгөрөт, бирок телекөрүүчүлөр тарапка көбөйүп атат барган сайын. 4-1. 6-чы раундга старт беребиз. 6-чы раунд. Насырдинге берилген суроо команданын башка мүчөлөрү тарабынан табылды беле? Кимде вариант болду, Арген мырза? Менде болгон. Сизде Лувр деген вариант келдиби? Лувр деген келген. Музейде жооп берет элем деп ойлодум ичимденчи. Анан жакшылап сураганда Лувр деп айтат элем. Музейде дегенде деле мен туура деп кабыл албакмын негизи. Музейде дегенде дагы туура демекмин. Кайратбек Абсатаров Ош облусунан сизерге каршы суроо берет. Насырдын мырза, негизи эле музей деген вариант келдиби сизге? келди. Ошо Мона Лизанын музейде турганын билдим, бирок 1793-тү байланыштыра албай калдым да. 1793-жылы бир кайсы бир нерсенин картинасы тургандыр. Же бир олуттуу бир окуя. Анан Арстан баштуу Кудай Сехмет деген бул менимче индиялыктардын бир кудай болушу мүмкүн, бир буту. Балким ошол жерде сакталат да. Кайрат Абсатаров сиздерге төмөнкүдөй суроону берет. Алыкул Осмоновдун жубайы Зейнеп эжебиз минтип эскерет дейт. Мен Алыкулдун катуу кайгыга батканын өмүрүмдө биринчи жолу көрдүм дейт. Бул эскерүүсүнөн алып атат да. Ким экени эсимде жок, айтор бир досу менен Мончого кеткен. Дем алыш күн болчу. Мен үйдө болчумун. Көп өтпөй телефон шыңырап калды. Трубканы алсам, Алыкул. Зейнеп, Мончодон менин күрмө шымымды уурдап кетишти. Тезинен мага кийим алып келе кой деп айтты. Кийимдерин алып барып бердим. Бирок ал өтө капа болчу. Арадан көп убакыт өтсө дагы Алыкул ошол күндү эч унутпаса керек. Урматтуу билермандар, эмне үчүн ал окуядан кийин Алыкул Осмонов чындыгында капа болуп калды? Ал жерде эмне күрмө шымы уурдатып койду?
Şimdi dос urdagan эмес экен. Yok bu Yok halege Мончого бар дейт да, мончого. ошонун Жок, чөнтөгүндө ошо маанилүү жазган ыры же бир эмес. ошол баягы Ким болушу мүмкүн ошо? гүрү кетип калган да чөнтөгү менчи. Чөнтөгүндө бир Китеп маанилүү кеткен ыры же Китеби же ошо өткөндө сөз кеткенде дептер ошо өкүнгөн да булчу. Досу менен Досу менен кетип ошондо Дос кандай? Мен досумдан айрылдым деген маани бар экен. Ошо мен досумдан айрылдым деген. Жок, ажеде Досума же диба эмес, белки мындай колуна диба баягы аял шакекпи бир нерсе берген болсо, баягы тойда келип, ошо чөнтөгүнө кеткенби деген ой болду да. биринчи вариант ошо чөнтөгүндө маанилүү бир ыры бар. ыры жазылган. Экинчиси дос урдаган. Күрмө деген мына мен. Көрү жазылган ошону дос урдаган бириктирип коелу. Үстүнөн качтым. ал же маанилүү бир адамдын денеги ошону урдатып коюшу мүмкүн. ошондой болушу мүмкүн да бир вариант. Же досу урдап кетип күрмөдөн эмес досундан айрылдым деген. Ошондой Кайсы болушу мүмкүн. вариантка токтолобуз? Мындай нерсени ошо бирөө урдады дейт. Бир маанилүү адам деле денеги шындан болсо айрылдым. ошону Ырынан деле айрылдым дегендечи. Маанилүү адам ким бере кылыш мүмкүн? Жок, досу деген. Жок, билип туруп мындай. Андай сен. Андай эмес. Жок, досу урдаган Кандайдыр бир эмес спектакльне же бир жерде чектеп койсо керек, аны чек. ичинде маанилүү Маанилүү нерсе жок болгондо ошо кеткен нерсе болду. маанилүү бир чыгарма болсо ошо. Мен бирок билем, дос прям урдай Алге мырза. Баймат Камамат жооп берет. Баймат. Алыкул Осмонов жоголгон шымын ушунчалык капа болушу мүмкүнбү? Жоголгон шымына эми чөнтөгүндө бир маанилүү бир нерсе болушу мүмкүн, ошол себеп ошо өтө капа болгон да. Телекөрүүчү эмне болушу мүмкүн деп атат, эгер шымын чөнтөгүндө болсо? Берки жазган ырлары ушундай да, чыгармаларынан. Же китеби болушу мүмкүн да. Баягы жазып жүргөн нерсе. Демек, эмне бар деп мага бир жоопту берсеңиз, эмне бар эле? Өзүнүн кол жазмасынан таандык чыгарма. Өзүнүн кол жазмасынан таандык чыгарма. Ошон үчүн капа болгон деп эсептейсиз. Жооп кабыл алынат. Сагынбек мырза, сизде кандай ой бар? Эми ошо бет арчуу жөнүндө эле сөз болуп атат го, мен жаңылышпасам. Бет арчуусуна капа болгон дейсизби? Эми бул мындай маанилүү, мисалы чын айтмак чыгармасы бар. Ал жерде дагы бет арчуу мындай маанилүү ролду ойнойт го. Ошол сыңары бул эми белек бир маанилүү болушу мүмкүн да. Түшүнүктүү. Бул ошол көз жумган кызынын чачы болгон, ал дайым сактап жүргөн ошол бет арчуунун ичинде. Менимче ошол калып кеткен болушу мүмкүн чөнтөктө. Түшүнүктүү. Мен туура жоопту айтам. Ошол кезде Алыкул Осмонов Шота Руставелинин Жолборс терисинин жамынган баатыр чыгармасын которуп жаткан. Албетте ага калем керек болот. Калем керек болот. Алыкул урдатып жүргөн кийимин чөнтөгүндө ошол мезгилдерде белгилүү болгон Паркер калеми бар эле. Паркер калеми. Ал анча-мынчасында болгон эмес. Ошол калемди көптөн бери пайдаланып, анын ыгына түшүп калган болчу. Кайсы бир жерде илхам келсе жаза коем деп, аны ар дайым чөнтөгүнө сала жүргөн. Ошол мончода так ошол калемин шым менен кошо урдап кеткен, урматтуу билермандар. Чыгарма эмес, чыгарманы ал кайра жазып алышы мүмкүн, бирок калемин урдаткан аябай өкүнгөн экен булчу. Аябай өкүнгөн экен да. Баймат мырза, тилекке каршы. Жооңуз туура эмес. 5-1 эсеп, 5-1. Кайрат Абсатаров бул суроонун ээси утушка ээ болду жана телекөрүүчүлөр тарапка дагы бир упай кошулду. Эми этиятташыңыздар керек. Эми өтө оор абал, оор мындай сергектик абалга келдик да. 7-чи раунд. 7-чи раундга старт беребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин оюнга активдүү кошулуңуздар жана суроолор жөнөтүңүздөр. Инстаграмда Bilerman_Ordo деген баракчабыз бар. Ошол жерге катталып суроо жөнөтүңүздөр. Facebook'та Bilerman_Ordo, Одноклассникиде да Bilerman_Ordo. Ушул баракчалардан сиздерден суроо күтүп кала бермекчи. Сүйөрбек Алымов Сузак районуна сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Сүйөрбек Алымов сиздерге төмөнкүдөй фото суроону берген. Японияда көп кабаттуу үйлөрдүн терезелеринде мына ушундай кызыл түстөгү кичинекей белгилерди көрүүгө болот. 3 бурчтук сыяктуу көрүп атасыздар, Бул жак оң жагында өзүнчө бөлүп койгон, 2 кабатта турат. Анан дагы бир чоң айнекте кызыл белги турат. Урматтуу билермандар. Бул белгини эмне максатта коюшат? Кетти минута. Эскертүүчү белги го 3 бурчтук карагыла. Кандай белгисине эскертүү да бар. Эскертүү да бир эле. Кандай мисалы?
Айнек неге бир эле бөлүгүндө турат, эки бөлүгүндө жок? Мисалы келгенде кызыл эмеден коркпойт. Маршрутка барго, маршрутканын бир айнеги мындай опасный, авария болгондо арка жагында сындыр чыгып кетиш керек. Туура? Ошол шарттан кандай бир нерсе сындыр чыгып кетпейби? Жок, ошо сындыр чыгып кетип атам болду. Өрт чыккан болсо же газ уулусу, ошол жактан айнектен сындыр чыгып кетип калышы керек. Мисалы казан айнекте бирден эле болот. Айнек сындыр чыгып кеткен. Кайсы бир айнек эскертүүчү? Бул жертирүүгө байланыштуу эмеспи? Жок, жертирүү эмне болгондо деле крайний случайда чыгып кеткен сырткачы. Сыртка чыгышка болмогондо да башка айнекте жок. Бек балкондор болушу мүмкүн. Бирок экинчи этаждан ыргыса уже адам өлөт. Жок, кандай бир мындай эреген дорожка Тез жардам барганда деле айнектин ошоңусунан киргенге эме эмеспи? Ошонсу сен мындай оңойраак тез жардам бирок экинчи, үчүнчү этажга чыкпайт да, бирок башка нерсе чыгышы мүмкүн. Мисалы тез жардам чыгышы, пожарный чыгышы мүмкүн мисалычы. Курушуулар чыгат. Курушуулар, пожарный же МЧСтегилер, ошолор чыгышы мүмкүн. Оңойраак турган бул айнеги болушу мүмкүн да, мынчы. Несі? Оңойсуна турган. Ошо жана маршрутка болот го бирөөсү сөзсүз мындай эме кылганчы. Арге мырза. Өзүң жооп берген аракет кылайын. Бул мындайча айтканда эскертүүчү айнек болушу мүмкүн. Мындайча айтканда 3 бурчтук белги албетте эскертүүчү белги болуп саналат. Мисалы жол эрежелеринде деле. Кайсы бир здание ичинде, имарат ичинде өрт же башка чыгаттырмаса газ, уулуу газ. Ошондо бул жерде сындыр чыккан оңой болушу мүмкүн. Же болбосо сырттан башка нерсе кирген оңой болушу мүмкүн ишкеригечи. Иш кылса ушул айнек аркылуу пайдаланган болушу мүмкүн. Жооп тура эсеп 5-2. Өрт учурунда кайсы айнектен өрт өчүрүүчү кире алат деген белги бул. Ушул айнектен гана кире алат деген. Урматтуу билермандар. Маршруткада эле бар мында. Демек, акыркы эсепте команда кармай алды азырынча. Жана билермандар тарапка бир упай кошулат. Эскерте кетейин, сиздерде бонус бар. Пайдаланууну унутпаңыздар. 1 минутта бонус бар. Коомго айтчу, чоң жаңылык жар салып, колу коңушу туугандарга айталык. Эмгек менен иш баштады Нургелди, элге кызмат кылуу үчүн там салып. Нургелди курулуш компаниясы. Жашообуз жакшылыктарга бай болсун. 8-чи раундга старт беребиз. 8-чи раунд. Насирдин мырза. Блиц раунддагы биринчи суроо. Жүрөктө өйкөп турат азыркыга чейин. Жүрөктү өйкөтпөң. Алдыдагы раундтарга аракет кылыңыз. Өткөн иш өттү. Шамырбек Чаров Өзгөн району Караташ айылынан сиздерге каршы суроо берет. Бул телекөрүүчү өткөндө өзү келип катышып кетти биздин студияга. Мен суроосун окуйм. Манас эпосун окуп отурсаң, чабыштардын биринде аябай күлкүлүү бир окуя болгон. Кээ бир окумуштуулар кыргызда юмор жанры ошондо эле башталган деп айтып жүрүшөт экен. Ошо Манас доорунан бери. Урматтуу билермандар, Манас эпосундагы чабыштардын биринде күлкүлүү окуя 40 жоронун бири Тазбайматка жоокерлерден канча чыгым болду деп суралгандан кийин анын жообунан ушу юмор чыгып калган дейт. Ал эмне деп жооп берген? Кеттим. Мен чачымчалык деген майында эмесмин да, санын айтканда. О, Тазбаймат. Чачымчалык. О, мен да вариант бар да. Жакшы вариант. Бир вариант ушул. Дагы бөлөк. Ошол малдагы юмор. Көкөтөйүн ашта жок турат булар, мындай. Бул эми нерсе болгон эмес ал жерде. Тазбайматка тиешелүү суроо да. Бизде Тазбаймат бар. Эмне сан сурады бирок эмес. Унутуп калдым. Жок, Чыгымдын дейт. Чачымдай көп дейт го мисалы. Канча аскер жоготтук десе, мен чачымчалык деген болчумун, себеби онда бирде чач жок болушу мүмкүн. Ошондо канча чыгым болду дегенде мен чачымдай. Менин чачымдай чыгым болду деген. Болгон болушу. Күтүп келдик дегенде эле юмор бул. Бирок дагы кандай вариант бар? Анан Миллион санын жөнүндө таң калтыра албашы мүмкүн, күлдүрө албашы мүмкүн. Ошо да. Мындай айтканда. Ошондо бир фразологизм сыяктуу сөз болушу мүмкүн да. Мисалы, ушул айтылды го. Чач Тазбаймат дегенде чачка басым жасап калдык да, дагы кандай эмелери бар экен. Сырткы жакта кандай адам болгон бул Манас эпосун окугандар? Бирок Манас эпосун окуганда биз Тазбаймат деген жерин окуп алып. Сиз атайга койгон жер. Ким бирөө жооп берип бересиң? Сиз эме алып өзүң жооп бересиз беге. Арге мырза. Убакыт аласыздарбы же жооп бересиздерби? Жооп берип көрөбүз. Дагы тобокел. 40 жоронун бири Тазбайматка, демек, жоокерлерден канча чыгым болду, аттардан канча чыгым болду, санап чык деген буйрук берилет.
Анан Тазбаймат санайт. Санагандан кийин жыйынтыгында эмне деп жооп бериши мүмкүн? Бул менин чачымчалык чыгым болду деп жооп бериши мүмкүн. Ошол жерден мындай тамашалуу түрдөчү, өзү таз болгонуна байланыштуу. Манас кечиреби ушул сөздү? Эгер ушинтип укса. Эми таң калган жери ушул жери болушу мүмкүн да, мындай согуш учурунда таң калыштуу окуя болду деп айтып жатасыз го. Мен Манастын ордунда болгон кечирет элем. Менин чачымчалык чыгым болду деп жооп берген деп эсептейсиз? Ооба. Мен жоопту кабыл алдым. Азыр туура жоопту айтам. Туура жоопту айткандан кийин биз анализдеп көрөбүз. Жоопту Сагым мырза. Санап бүткөндөн кийин бир жоокер жок болуп чыгат. Кайра санайт, кайра эле бирөө жок. Кайсы жоокер экенин да биле бербейт Тазбаймат. Азыр жерден башы алына турган болуп калганда, ал Манасын өзүн эсептөй койгон мойнуна алат. Манасын өзү эсептөй. Манас анткени аскер башчы болуп, ал бөлөк жакта жүргөн болот. Анан баары күлүшөт анан. Ай сен Манасты санабай койсуң деп. Мына ушул жооп берилип атат телекөрүүчү тарабынан. Бул жерде адабиятчы ким илгиз турат, Сагым мырза турат. Жоопту жөндүү деп эсептесек болобу? Эгерде мен да адашпасам, ушул Тазбаймат Манасты эмес, өзүн санабай койсо керек эле да. Улам санап 40 жорон бир экен болот, бул Тазбаймат өзү болот. Анан негизинен команданын жообу менен салыштыра турган болсок, эки жооп эки башка багытта кетип атат. Менимче жоопко туура келбей калды көрүнөт. Урматтуу алып баруучу, бул жерде ооба сиз айтып жатасыз. Эми көбүрөөк бул Тазбайматтын жеке өзүндө же чачында эмес болуп атат. Бул жерде такыр бир адам кошпой койгондугу жөнүндө болуп атат да. Ошондуктан чындыгында бул жерде эми суроого болгон жооп такыр башка. Эми бул чындыкта жооп бере алган жок да. Туура эмес деп кабыл алсак боло берет. Телекөрүүчүнүн өзүнүн суроосу кандай, жөндүүбү же бул суроону алып салуу керекпи? Кандай дейсиңер? Эми урматтуу алып баруучу, ооба өзүңүз чечесиз, бирок анткени бул жерде Илгиз мырза айтып атат, Тазбаймат өзүн кошпой койгон болушу мүмкүн деп атат. Тазбаймат өзүн кошпой койгон дейт. А бул жерде телекөрүүчү Манасты кошпой эсептеп койгон дейт. Ооба, урматтуу алып баруучу, Манас эпосу боюнча чындыгында биз мындай көп түрлүү варианттар бар да. Ошол себептен эми бул такыр бир башка вариант менен айтып жазып коюш мүмкүн китептечи. Анын варианттары чынында көбүрөөк да. Ошондуктан бул жерде Илгиз окуган башка, мен окуган кээ бир варианттар такыр башка. Бул эми өтө эле чоң көлөмдүү эпос, 552 миң сап, бул өтө мындай ар бирине маани бериш кыйын да. Ошондуктан бул команданы алыстан келип сыйлап, эгер ыра көрсөңүздөр, мүмкүн башка суроо берип көрөлү. Телекөрүүчү капыл болсо керек. Мен дагы толук канааттанбай турдум эле. Башка суроо берип дагы бир мүмкүнчүлүк берели жигиттерге. Макул. Ордон оюн сыйлап, бул суроонун ордуна башка суроону алабыз. Юлан айландыруунун кереги жок. Абдурахим Юлдашев Алабы районуна силерге каршы суроо берет. Мен суроосун окуйм. Урматтуу билермандар. Ушул өткөн жекшемби күндөрү Италия сериясынын 34-чү турнирин көрүп калдым дейт, футбол боюнча. А сериясы. Эгерде сиздер да ошол сериялар көргөн болсоңуздар, бир нерсеге көңүлүңөр түшкөн болуш керек. Тактап айтканда, көптөгөн футболчулар өздөрүнүн беттерине кызыл белгини коюп ойношту дейт. Мисалы үчүн арасынан айрымдарын жөнөтүптүр, айрымдарын. Бир-эки моменттерди мындай сүрөткө тартып алган окшойт телефонуна. Мына бул жерден көрсөк болот. Бул жерден Роналдунун өзү дагы белги койгон дейт. Айтор ушундай. Урматтуу билермандар, эмне үчүн мындай белгини коюшуп алды футболчулар? Кетти минута. Коронавирустан өлгөндөрдү эскерүү эме кылмакчы. Бир жылдык эмес болуп өткөндө. Өткөн балдар ошо 8-24 ноябрь беле же адаш. Бирөө туган күнү байланыштуу, бирөө туган күнү биздин группада бирөө туган күнү бар. Ошого байланыштуу болгон. Ким туган күнү куттуктады 24 ноябрында? Да, бирөөк берип туган күн жок, бизде ноябрда болду. Берде ошо коронавирустан өлгөндөрдүн эмеси. Кызыл қан белгиси да негизи. Бирөөгө футболисттерди жөн эскерместе ал жерде. Футболисттерди же вариант айтчы. Мурундан көргөн бул ушул жерге бир белги алып рактарды эме
рак оору менен эмелерди ооруган адамдар поддержка берүү үчүн ушул жерге мына белги эме ошону мындайча айтканда жалпылап оору деп койсок Италиян желегине тийиштүү нерсе жок а бул жерде. эмне дегенде Италия өтө көп жабыркага тартты да коронавирустан. Вирустан ооба өтө көп каза болду негизинен. Ооба, вируска байланыштуу. Эгер оң жак десең, буга чейин акыл чыгыш керек эле, силер билишиңер керек эле. Ла Лига эме болуш керек эле. Бул, значит, ковидке эле байланыштуу болушу мүмкүн, туура? Ошо 1 жыл болгон да. Кайсы бир оору деп Ковидтин 1 жылы башка минут алып көрөлү же кандай кылалы? Жок келбейт. Жок, ушундай эле көрөлү. Таксилер Бөлүп. Жооп бербей. жок, башка жооп берем. Башка вариант жок, бирок. Арге мырза. Дагы бир жолу Арзымбек мырза аракет кылып көрсүн. Арзымбек. Бул белги ошо коронавирустан ооруган адамдарга же өткөн адамдарга поддержка бериш үчүн ошол нерсе неме болгон. Ошол күнү жекшемби күнү же болбосо ишемби күнү ошо коронавируска 1 жыл болгон пайда болгон. Биздин вариант. Бул сиздердин жолуңуздар, э? Дагы бир вариант бар. Бул белги жана рак оорусунда ооруган адамдарга да поддержка берүү үчүн ушундай тартышкан. Негизи ооруган адамдарга поддержка берүү үчүн. Ооруган адамдарга поддержка берүү үчүн. Коронавируска көбүрөөк токтолосузбу же рак оорусуна кандай? Коронавируска. Коронавирус пандемиясына байланыштуу деп команда эсептеди. Жооп кабыл алынат. Команда кошумча убактында алган жок. Эгерде туура эмес жооп берсе, команда 6-2 эсебинде жеңилип калышы мүмкүн. Мен туура жоопту айтам. Урматтуу билермандар. Ушул өткөн жумаларда дүйнө жүзүндө бир акция жүрдү да. We World Onlus деген дүйнөлүк уюм менен биргеликте ушундай акция жүрдү. Зордук зомбулукка кызыл карточка деген ушундай бир флеш моб менен футболисттер бетине кызыл белгини чийип чыгышкан. Демек, аялдарга болгон зомбулукка каршы чыгуу үчүн булар ушундай белгини коюшту. Анткени массалык маалымат каражаттарын өздөрүнө буруу болчу. Урматтуу билермандар, кызыл карточка деген бул токтотуу, бир нерсени токтотуу. Мына ошол максатта. Балким шашылып койдуңарбы? Мындай вариант бар беле, Арзымбек? Аялдарга зомбулукка каршы чыгуу. Кызыл карточка. Зомбулукка кызыл карточка. Демек зомбулук токтосун деген. Аттиң деп туруп биз бул жерден жалпы жыйынтыкты жазабыз жана бул суроонун ээси Абдурахим Юлдашевди биз куттуктайбыз. Эң акыркы бүгүнкү оюнда эң акыркы суроо болду. Утушка ээ болду бул телекөрүүчү жана жалпы эсеп 6-2 эсебинде бүгүнкү кышкы сериялардын биринчи туру телекөрүүчүлөрдүн пайдасына чечилди. Телекөрүүчүлөр кол чаап коелу. Кечеги финал 6-3 болгон, бүгүн 6-2 болуп калды. Команда бир аз ой толгоп туруңуздар бүгүнкү оюн тууралуу жана суроону тандап туруңуздар. Кайсы суроону сиздер мыкты суроо деп эсептейсиздер? Ага чейин мен Бакыт мырзанын оюн уксам. Мен дайым эле айтып келем, да айта берем. Бул буйрук Кудайдан. Кудайдын буйругу кандай жазылган болсо, ал басып өткөндөн кийин ошол боюнча калат. Ага ыйман келтиргенбиз. Команда болгон аракетин кылды. Бул насип экен, тагдыр экен. Баары акыр түбү тагдырга такалат туугандар. Ошон үчүн бүгүнкү командада жакшы оюн көрсөткөн капитан командадан Аргенди мыкты оюнчу деп таптык. Андан кийин ошол бир утуш бар экен, ошого кошулуп биз байгебиз тапшырып койгонго уруксат этиңиздер. Нуркелди курулуш компаниясынын атынан бул Жалал Абадтан келген жаштардын командасына тапшырып коелу. Рахмат. Кабыл алып коюңуздар Арген мырза, аз да болсо көрсөткүңүздөргө жараша. Бакыт мырза, телекөрүүчүлөрдөн кимди мындай суроосун мыкты деп эсептейсиз? Албетте телекөрүүчүлөрдөн актив дизайндыкын мыкты деп билемин. Себеби бул биздин жашообуздун негизин үйрөткөн пайгамбарыбызга салам жана салаваттар болсун. Актив дизайн полиграфиялык борбор тарабынан берилген суроону Нуркелди курулуш компаниясы бүгүнкү суроонун мыкты суроосу эсептептир. Чоң рахмат. Актив дизайнга дагы рахмат. Биздин өнөктөш жана Нуркелди курулуш компаниясы ар дайым сиздерди колдойт, урматтуу билермандар. Ал эми Арген мырза, сиз оюн тууралуу кыскача оюңуз
Арген мырза. Албетте жакшы даярдык менен киргенбиз негизи. Анан бул жакта ушундай болуп калды тилекке каршы. Бирок ар дайым жакшы ойногонго аракет кылабыз, даярбыз. Ар бир дукту чөктүрбөгөн даярбыз. Бунуста болсо кийинки оюнда болот буюрса. Туура, чөкпөш керек. Албетте. Бул трагедия эмес. Команда кайсы суроону мыкты деп эсептейт? Бүгүн Королева жөнүндө болду, полк жөнүндө болду, покер жөнүндө, Мекке, Медина тууралуу суроо, Лувр музейи. Покер Дайл Брансон жөнүндө. Дайл Брансон өзүнүн сырларын ачып койгон, китеп аркылуу. Өзүнүн ийгилик сырларын китеп аркылуу ачып койгон Дайл Брансон тууралуу суроону команда мыкты суроо деп эсептептир. Бул суроонун ээси Максат Өмүралиевке 1000 сом акчаны кошумча беребиз, мыкты деп эсептелгендиги үчүн. Жана Максат Өмүралиевден мыкты суроолорду дагы күтүп кала бермекчибиз. Ал эми оюн тууралуу эксперт катары бул жерде Сагым мырза турат. Сагым мырза, команданын оюнуна кандай баа бересиз? Команда кайсы жерде мүчүлүштөрдү кетирди жана эмнеге көңүл буруш керек? Урматтуу алып баруучу, чындыгында команда жакшы деңгээлде талкуу кылды. Командалык аура бар ар бирине. Бирок эмнегедир оюндун ушу ортосунан баштап кээ бир суроолордо табылбай калганына байланыштуу команда көбүрөөк мындай маанайын түшүрө баштады. Өзү чындыгында бул оюнда ар бир иште өзү маанай түшкөн сайын командалык мындай ийгилик жаралбай калат да. Биз ошону байкап турдук. Анан эмнегедир ушул көбүрөөк кээде убактар бар болчу. Ошолорду максималдуу мүмкүн болсо ушу пайдаланса болот да. Кээ учурда анча команда шашып койгон учурлар болду. Бүгүн аракет кылды, бирок көбүрөөк тереңирээк кээ бир суроолорго мындай ар бирине маани бергенге аракет кылыш керек эле команда. Бирок чындыгында бүгүнкү эми оюн бул тагдыр, насип, Кудай кааласа эми кээде бул жерде ар кандай болуп калат, чындыгынан табыш кыйын болуп калат. Ар кандай учур болуп калышы мүмкүн бүгүнкү бул жигиттерде. Бирок кийинки оюнга ийгилик каалайбыз. Рахмат. Чоң рахмат. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, утушка ээ болгон 6 телекөрүүчүбүз куттуктайбыз. Демек алар Нияз Ташматов Лондондон сиздерге Королеванын куттуу суроо суроону берген. Андан кийин болсо Максат Өмүралиев ийгилик сырлары китеби тууралуу суроону берген. Андан кийин болсо Актив Дизайн компаниясынын суроосу болду. Андан кийин Блиц раундтан Лувр тууралуу суроо болду. Бул суроону болсо Нурай Алайбекова жөнөткөн, бул да утушка ээ болду. Андан кийин Кайрат Абсатаровдун суроосу берилди. Кайрат Абсатаров болсо Алыкул Осмонов тууралуу, анын калеми тууралуу суроону берди. Жана Абдурахим Юлдашев футболчулардын дүйнөлүк зомбулукка каршы акциясы тууралуу суроосу менен утушка ээ болду. Мына ушул телекөрүүчүлөрдү биз куттуктайбыз жана башка телекөрүүчүлөрдөн мыкты суроолор күтүп кала бермекчибиз. Бүгүн оюнга коюлбай калган 3 суроону биз кийинки оюнда коебуз. Ал эми суроолор үчүн бардык телекөрүүчүлөрдөн биз директордон суроолорду күтүп кала бермекчибиз. Командага ийгилик, телекөрүүчүлөргө чоң рахмат, техникалык топко рахмат. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Кайрадан көрүшкөнчө, ассалому алейкум, аман болуңуздар.